Assalamu alaikum, hurmatlı mo'min musulmanlar, halayık jurt. Biz hazır Monçoktepe mescidinin aldında turabız. Бұл mescidde Батырқанов Абдырайым деген биздин азаматыбыз, şu жердешибиz Сатыбалды анын баласы салган. Bunun salınganına 10 жылдан ашып кетти. Ошого байланыштуу mescidibиздин oyak beyağını oңдоп, için avat kılıp, sırtın avat kılıp, oңdoйлу деген ниетибиз бар эле. Ошого elge kayrılıp, жүрөгүндө Allah'a болгон сүйүү бар ар бир момундарга кайрылсак, ушулардан bir көңүлүндө бар момун мусулмандар içine каражат берип, şu mescidimizin kemçiliklerini bütürüp alsak деген oyumuz var. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Birinciden Allah Ta'alaga maqtoolor bolsun, jana Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem salam jana salavatlar bolsun. Peygamberimizдің kuttуу hadisinde Peygamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aytат: Бұл dünyada kimde kim meçit kursa, kıyamatta Allah Ta'ala aga beyişten bir uy kurat deydi. Ошол Аллахтын бейиште берген үйүн биз элестете албайбыз. Кандай кооз, туугандар, ошондуктан бул дүйнөдө Аллахтын ыраазычылыгын табалы. Садака берели. Садаканын абзелдиги кандай? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бир курманын даанычалык болсо да садака берип, өзүңөрдү тозоктун отунан сактагыла дейт. Андан кийин дагы бир хадис айталы. Андан кийин баштайлы. Кандай гана Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кыяматка чейинки жете турган 3 амал бар дейт. Алар биринчиси кайсыл? Садакатут жария. Экинчиси салих перзент тарбиялоо, үчүнчүсү бир Курандан аят болсо да бирөөгө үйрөтүү. Ошол 3 нерсе кыяматка чейин жеткен. Буну айтып атканыбыздын себеби садакатут жария деген бул садака берүү, Ошол садака бергенде дагы эң абзели кайсыл? Аллахтын үйүнө бергени. Ошол Аллахтын үйү бизге азыр салымыбызды кошолду иншалла. Биздин мешитибиздин бир аз бүтпөй калган нерселери бар. Ремонттору, ошого иншалла салымыңыздар кошуп кетиңиздер, Жана Ембанк, Элкарт карталарыбыз бар. Реквизиттерин таштап коебуз, ошого колуңуздардан келишинче салымыңыздарды кошо бересиздер. Assalamu alaikum, hurmatlı жамаат. Жараткан Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрчүлүктөр болсун, пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Ушул биздин Мончоктеpe мечити жакшы адамдар куруп беришкен эле. Ошондон бери ремонтко көбүрөөк муктаж болуп калды. Сырткы тосмолорунда абалы жакшы эмес болуп калды. Ошондой эле алыс жакындан келген даватчыларга дагы мына ашкананы, ошондой эле мечитке эң бир керектүү нерселердин бирөөсү бул даараткана. Дааратканабыз дагы жакшы абалда эмес. Анан ушул мечиттин ичиндеги стяжканын үстүндө кыштын күнү кадимкидей суук билинет да, ошондон дагы жылуулоочу материалдар менен жылуулап, бир адам киргенде мындай колдон келсе бир үстүнө жакшынай толук боюнча салына турган килемдерди салып жакшылап койсок, көптөгөн адамдар келип бул ар бирибиздин акыретибизге кылган бир жакшылык иштерди ар бирибиз кыла билсек өтө жакшы болот эле деген пикирди айткым келет да. Ушу ар бириңиздер Алланын ыраазычылыгы үчүн кошкон салымыңыздар ушул мечиттин кем карчына түстөн түз бул жерде комиссиянын көзөмөлүндө жумшалышына бардыгыбыз кепилдик беребиз. Allah merimdü, ırayımdü, geçirimdü, ibadat kıl ey bende, kolusun sen kimdin, toboka. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed elçi kılgan Allah'ım. Hey momundar barıngar Allah.
salam